Адам башына кыйынчылык түшкөндө биринчи кезекте бир тууган күйөт, чуркайт, арга издейт. 11,5 жылга эркинен ажыратылып, учурда абакта отурган белгилүү саясатчы, Жогорку Кеңештин экс-депутаты Садыр Жапаровдун бир тууган агасы Сабыр Жапаров менен бааралаштык. Бир тууганча күйүп ышып, иниси баштан кечирип жаткан иштер тууралуу сүйлөп берди. Жогорку сот Садыр Жапаровду 11,5 жылга эркинен ажыратуу чечимин күчүндө калтырды. Ушул сыяктуу эле башаламандык уюштурулмакчы болгон деп айыпталып жаткан Канат Исаевдин өзүн үй камагына, иши кайра тергөөгө жиберилди. Сиздерде да ушундай үмүт бар беле? Эми абдан чоң үмүт бар болчу андайчы. Баягы бийлик алмашкандан кийин эми кандай десем, ушундан үмүт кылганбыз да, ушул жогорку сот туура чечим чыгарып берет деген ойдо болчубуз. Себеби дегенде жабырлануучу мына Каптагаев ошол мисалы Садыр Жапаровду тетиги Каракол 2013 болсо керек эле, 2013 7-октябрь Каракол окуясы болбоду беле, Каптагаевди барымтага алган. Мына ошол митинг уюштурду деп күнөөлөп атпайбы? Мына ошол Каптагаев өзү келип 1-Май райондук сотунда дагы айтып берди. Бунун эч кандай тиешеси жок. 400дөн ашык киши суралды бул иш боюнча. Жана 20дан ашык 30га жакын киши соттолду деп. Ошолордун бирөөнүн оозунан да уккан жокмун ушу Садыр Жапаров бар деп. Өзүңөр көрүп атасыңар го, соцсеттерде жүрөт го. Мына Каптагаевдин берген интервьюлардын баары. Ошол жерде так айтып атат өзү. Андан сырткары Каптагаев шаардык сотко, андан кийин жогорку сотко дагы апелляциондук арыз менен кайрылып атат. Мен эч кандай доом жок. Себеп дегенде бул ал жерде мени кармап отурган эмес. Мени барымтага була алган эмес. Бул ошол убакта чет мамлекетте жүргөн экен деп. А Каптагаев ошондо айтып атат. Бул мени барымтага алган башкалардын планы болгон деп. Себеп дегенде бул Садыр Жапаров кумтөрдү көтөрүп чыккан үчүн ушул куугунтукта жүрүп атат да мына. Өзүңүздөр билесиздер, 2012-жылы 3-октябрда ошол митинг болуп, кумтөрдү элге толук жеткизем деп Жогорку Кеңештен өтпөй калганда ошол күзүндө келип кайра кайрылса, кайра каратса болот деп анан ошо митинг өткөргөндө ошондо алып барып камашкан. Анда дагы эч кандай негизсиз эле алып барып туруп камап коюшкан. Басып алам деди, мамлекетти башаламаны уюштурду деп. Эки күбөсү айтып атат. Бизде экөөнү тең соттолгон да. Бирөө 8 жыл, экөө тең 8 жылдан алды го менимче. Анан экөө тең мына видео кайрылуу дагы берди, арыз дагы жазып беришти алар. Ошондо айтып атат. Бизде де соттоп туруп, анан соттогондон кийин тез эле алып барып соттоп туруп, анан соттогондон кийин айтты. Мына комиссия да колдонулбайт, эчтеке колдонулбайт, УДО дагы жок, тиги колонный поселение да жок. Эми 8 жыл отурасың. Андан көрө сен ушуга кол коюп бер деди дейт. Барып окудум дейт. Макул, эмнеге кол коюп берейин деп, барып окусам, ушу Садыр Жапаров звонт эткен деп эле айтып кой деп. Ошо жазылыптыр дейт, звонт эткен деп эле дейт. Анан мунун звонт эткен деп айтыптырсыңар. А муну сотто далилдеш керек да. А мен далилим жок, каяктан неме кылам? Мен кайсы телефондон звонт этти эле сага дейт. Же телефон байланышыбыз жок болсо десем, ал биздин ишибиз деп койду дейт. Ал биздин ишибиз. Сен кол коюп бер. Сен чыккың келсе, кол коюп бергин. Анан биз чыгарабыз деп. А сен кантип чыгарасыңар? Мен соттолдум да уже. Кантип чыгарасыңар десем, эме деп айтты деп атпайбы. Ал биздин ишибиз деп айтты дейт. Чындыгында сен айтып эле кой бер, ал биздин ишибиз деп айтты дейт. Анан чындыгында эле мына Атамбаев кетерде помиловать этип туруп экөөнү тең эмеден чыгарып кетти. Кетердин астында чыгарып кетти. Ал чыккандан кийин эле келип туруп айтты. Мына мен ушинтип кол койдуруп алган деп арыз дагы берди, видео кайрылуу дагы жасап берди. 2017-жылы Садыр Жапаров кандай ишенимден улам өлкөгө кайтып келүүнү чечти? Эмнени далилдегиси келди? Кумтөрдү комиссия түзүп барып текшерип баштагандан башталды да. Ошондон сатып алабыз деген эмеге келишкен булар. Сатып алынган жок. Комиссияны сатып алышкан жок. Себеп дегенде ошону катастрофа болуп атканын көрүп туруп, кантип эми бирдеме аласың ал жерден дейт. Көрүп турасың да дейт. Биздин кийинки келечегибизге бүт. Эгер хвостохранилище жарылып кете турган болсо, анын үстүндө Петров көлү турат дейт. Петров көлү
дамбасы эмеден турат, муздан. Ал жерге жана химикаттардын баары барып отуруп атат дагы муз эрип атат. Bir günü olsa bir günü жарылып göl taşıyt. Göl жарыла турган болсо келип эле хвостохранилищаны чууп кетет. Ал келип нарын соосуна коет. Нарын соосуна койгондан кийин бүт Средний Азияны катастрофага барат. Мына ошондон башталды бунун баары. Ошондон баштап куугунтукка бүт Садыр эле эмес, бүт үй бүлөбүз менен куугунтукка түштүк да биз. Мен ошол кезде мына Шахта Жыргалаңда айыл өкмөт болчумун. Сразу эле өзүң заявлениеңди жазып кет деди. Мен заявлениемди жазып кеттим. Мен алган убакта 64 миллион карыз бар болчу. Соцфондко 500 миң карыз экен деп туруп банкрот кылып койду дагы. Мына мамлекет азыр спецадминистраторду отургузуп. Мен ошондон бери мына акыркы жолу 2014 барган, 14 барып кеттим. Ошол бойдон мен кайра барган жокмун. Азыр эмне кандай экен абалы билбейм шактын. 2013-жылы 7-октябрда Караколдо кумтөрдү улутташтырууну талап кылган митинг өтүп, ошондогу башаламандыктын башкы уюштуруучусу катары иниңиз күнөөлөндү. Ал митингке Садыр Жапаровдун кандай байланышы бар? Садыр Жапаровдун ал митингке эч кандай байланышы жок деп. Себеп дегенде ошол жерде жабырлануучумун деген Каптагаев да айтып атпайбы. Бул митингди атайын уюштурушкандагы жанагы мен ойлойм. Себеп дегенде Каптагаев айтып атат да. Ошол мени машинеде барымтага алып отурганда бияктан деген правительствонун пресс-секретары деди го дейм. Ушул эме бериптир, интервью бериптир. Каптагаев, Отунбаева, Бабанов үчөө жасап атат. Каптагаев барып атайын эле деген машинеде барып отуруп алган деп айтыптыр деп мына Каптагаев өзү айтып атат интервьюсунда. Анан бул экинчи кумтөр деген маселени көтөрбөсүн деп туруп спецслужба өзү жасаган деп эме кылып атабыз да, биз ошондой жыйынтыкка келип атабыз. Себеп дегенде ал ошону менен аябай Каптагаевди барымтага алды деп алгызып туруп, анан баарын камап туруп жок кылбадыбы? Мына ошол бойдон кумтөр көтөрүлбөй калды да. Мына кече жакында кимдер көтөрүп атышат, эми ошо Ишенбай Кадырбеков жана Жомакадыр Акенеевдер көтөрүп атканын мен соцсеттен көрдүм. Бирок көтөргөндө, муну көтөргөндө алабыз деп көтөрбөш керек. Буну көтөрүш керек, ошону баарын ошол жактын баарын мусорун тазалап берсин, рекультивация кылып берсин деп көтөрүш керек. Азыр муну алабыз дей турган болсок, бүт биздин мойнубузга үйүп коюп туруп кетип калышат булар. Себеп дегенде аякталыптын жок уже, бүттү. Мына 2023-жылга толук бүтөт алар. Рекультивация жасап берип чыгып кетиш керек деп өткөндө бир эмеден окуп калдым. УКМК Садыр Жапаров ошол митингди уюштуруп каржылады деп күнөөлөдү. Күбөлөрдүн бири Жапаров ал митингке 4 миллион сом коротконун айткан деди. Сотто бул нерсе далилдендиби? Эч кандай далил жок. Ошол эле Нариста Калчаев дагы арыз жазып кайрылып атат жогорку сотко. Мени мынакей ушундай мен 8 жылга соттолгом. Мени ушинтип тиге жана райым кылып чыгарып ийди. Себеп дегенде ошоған кол коюп бересиң деди, кол коюп бердим, райым кылып чыгарып ийди. Бирок мен дейт 15-жылы жазган арызымды тиркеп атат дейт алар. Мен ал жерде эч кандай тиешем жок. Садыр Жапаровго бир сөз эме кылган эмесмин ал жерде деп атат. Ушинтип айтып атат да. Ал эми айткан, уккам деп баары эле айтып берет. Айткан, уккам. Мына жалаң эле ушундай менен камабадыбы? Атамбаевдин убагында, мурунку бийликтин убагында ушундай деп жалаң эле айткан, анан диги эле айтыптыр. Биз уктук. Айткан турбайбы деп эле камабады баарды. Адатта УКМКнын тергөө абагына камашат. Эмне үчүн Садыр Жапаров СИЗО 1ге камалды? УКМКнын тергөө абагынан Жапаровго орун табылбаптырбы? Садыр Жапаровдон кийинки эмелерге деле орун табылып атпайбы баарын эле. Анан Садыр Жапаровго кантип орун табылбай калсын ГКМдан. Ал атайын булардын көздөгөн максаты бар болчу да. Алып барып сындырабыз деген. Ошол СИЗО 1ге алып барып сындырабыз деген. Эми ошол эле максат менен ошол жака алып барышты. Болбосо башка максаты жок болчу булардын. Себеп дегенде тергөө ГКМ кылып атса тергөөнү. Анан эмнеге аяк алып барып алып, анан аяктан улам алып келип тиги бияка эме кылмак беле. Өзлөрүнө эле камап, өзлөрүнө эле тергөө жүргүзөт эле да. Эгер андай сындырабыз деген ой болбосо.
УКМК суракка чакыра баштаганда Садыр Жапаров сыртта эле. Келээрде бийлик менен сүйлөшүү болду беле. Келбей тур деген сөздөр айтылды беле. Ишти козгогону мына Садыр Жапаров келем дегенде, анан келем деп, мартта келем дегенде, анан марттын 1-inde алып барып поездка берип атпайбы? Күбө катары деп берип атат дагы. Анан эле ошо бойдон дагы кайсы күнү алып барып берди, дагы бир күн алып барып берди, 2 поездка алып барып берди. Анан да силер биз айттык. Силер билесиңер да, Садыр Жапаров мына 25-inde келем деп атат, 25 мартта. Ага чейин муну эмне көтөрүп келип атасыңар деп. Айылдагы ата-энебиздин үйүнө алып барып берип атат да. Анан жок, бер деди, берип коелучу, биздин ишибиз ушул. Тиги жактан, жогору жактан айтылды, бергин деп, берип коелду деп. Иш козголду беле десек, жок, күбө катары гана деп. Анан келгенден кийин тиги чек ара постон ошол жерден эсамбулар өзлөрү тарткан видеосу турбайбы соцсетте. Мына поездка саат бүгүн 5-ке келиңиз деп берип атат, аны кол коюп алып атат. Ошол эле моментте ал кол коюп алган поездкасын алып туруп тиги принудительный алып келгиле деп эмени берип ошол жерден салып кетип атпайбы. Иш козголду деп анан ошол жерден күбө катары салып кетип, анан тиги бияка келгенден кийин анан ошол иш козголду деп айтып атат. Ага чейин иш козголду деген эмес. Бийлик менен акча боюнча бул жерде сүйлөшпөгөнүн мен толук айта албайм, билбейм. Силер сүйлөшүп турганарды билебиз, 2017 мартка чейин келген. Сүйлөшүп тургам. Эмне деп жооп берип Сен ушундай келбей эле койбойсуң. Особенно жана мартта уже эме алып келип, поездка алып келип берди. Анан ар кандай сөздөр жүрө баштады, келсе эле камайт экен деп. Келсе эле камайт деп атат. Эми камагандан камайт деп мен коркойм. Жок, андай болбойт. Мен эч кандай күнөөм жок. Мен бирөөгө жаманчылык кылбасам деп болбой койду. Анан эмнеге келесиң азыр десем, жанагы бир фирма менен эмени түзгөн экен да. Эл аралык сотко беребиз деп Кумтөрдү. Кумтөрдү эл аралык сотко беребиз деп ошол боюнча кол чогултулуп аткан. Биякта ошол кол чогултуп өтө активдүү иштей башташкан. Ошондон анан тиги жанагы эсамдын немелери поездка көтөрүп барып атышат да бизге. Садыр Жапаров кармалган күнү Бишкектеги митингде сиздер, анын бир туугандары менен 2 уулу, бир топ тарапташтары кармалды. Убактылуу кармоочу жайда сиздерге кандай мамиле болду? СИЗОдо мындай эч кандай эме бизге кысым болгон жок, Кудайга шүгүр. Биз 3 күн ИГСте жаттык, андан кийин СИЗОго бардык. СИЗОдо эч кандай эме болгон жок. Кысым болгон жок. Кудайга шүгүр, аны калп айткан менен болобу. Жакшы эле мамиле жасашты. Ошол жердеги отурган балдар дагы бизге жакшы эле мамиле жасашты. Баарыңарды ушинтип камап, бул деген эмне деген шумдук деп ошентип эме кылып атышты баары тең. Алар дагы абдан жакшы мамиле жасашты да. Садыр Жапаровдун балдары азыр кайда, абалы кандай? Азыр биякта эле, ал жакшы. Бирөө жанагы Садыр Жапаровдун колунда чоңойгон, каза болуп калган инимдин баласы болчу. Ал 5 сутка отуруп чыккан. Берик өзүнүн баласы болсо 6 айга жакын отурбадыбы. Ал условный соттолуп, мына могу сентябрдын 5-inde эмеси бүтөт, Кудай буйрса бүткөндөн кийин эле эмеге чыгат го. Окуусуна кетет, ал заграницада окуп аткан да. Абак жетекчилери Садыр Жапаровду атаңыздын көзү өткөндө топурак салууга жибербей койду. Садыр мырзанын башына түшкөн күндү атаңыз кандай кабыл алды? Эми ошону өтө оор кабыл алды да. Ал кезде баарыбыз, мен дагы Садырдын баласы да бир топ туугандарыбыз, ошо чоң атамдын инисинин небереси, чоң энемдин инисинин небереси, ушулар болуп баарыбыз 12 киши түшүп калбадыкпы. 12 кишини алып барып камады да. Андан сырткары 65 кишини жалаң жакындарыбызды 5 сутка камады да. Келиндерибиз камалды анын ичинде. Ошону абдан оор кабыл алып, анан ошол стресске түшүп калып, ошондон чыга албай калды. Кийин барсам ошо алсыз, өтө алсыз сүйлөбөйт. Мен чыккандан кийин түз эле бардым да. Барсам ошо бирок тааныды мен барганда. Иниңизге кирип жолугуп турасызбы? Азыр абалы кандай? Өлкөдө бийлик алмашты. Президенттен ырайым сурашы мүмкүнбү? Ал айтып атат, мен эмне? Кайсы күнөөмө дейт. Кайсы күнөөмө мени неме кылып атат. Акыр жүрүп отуруп чындык келет деп атат. Чындык жеңет акыр жүрүп отуруп. Мен эч кандай күнөөм жок деп атат.
Сураса мындай деле сурамак болуш керек деп ойлойм да. Себеп дегенде Сооронбай Шарипович менен бир партияда отуруп калышты, бир депутат болуп 2005-те келгенде ошол. Ал семейне катышы бар экен. Анан сурамак башында келгенде эле. Ал сурабайт болуш керек.